Байыртадан кыргыз эли билимди аздектеген, билимдүүнү өтө сыйлаган эл болгон. Аны миңдеген жылдар мурун таш бетине чегерилген жазмалар, сүрөттөр айгинелеп турат. Орто кылымдарда, андан кийинки учурларда да дүйнөгө таанымал инсандар чыккан. 20 кылымдын баш ченинде Россия империясынын колонияларындагы түрк тилдүү мусулман элдеринде, алардын ичинде кыргыздарды да жаңы усулда окутуу ыкмалары тарап, дин менен кошо кадимки эле арифметика, география, тарых, музыка сыяктуу сабактарды окуткан мектеп медреселер, жергиликтүү элден чиновниктерди даярдаган орус түзем мектептери ачылган. 1911 жылы жарык көргөн Ишеналы Арабаев менен казак агартуучусу Сарсекеевдин «Алифба яки төтө окуу» аттуу алгачкы окуу китеби белгилүү. Совет мезгилинде Ишеналы Арабаевдин катарында Касым Тыныстанов, Базаркул Данияров, Осмонкул Алиев, Константин Юдахин сыяктуу агартуучулар кошулду. Калктын көпчүлүгү сабатсыз болгондуктан Совет бийлигинин атайын кабыл алынган декретинин негизинде 18 жаштан 40 жашка чейинки курактагыларды окутуп, сабатсыздыгын жоюу иштери жүргүзүлгөн. Агартуучулардын алгачкы окуу китептери 1924 жылы Эркин Тоо гезитинин чыгышы агартуучулуктагы алгылыктуу кадамдардын башаты болду. 1925 жылдан баштап Эл агартуу институту, Кыргыз зооветеринардык институту, Кыргыз мамлекеттик медициналык институту, Ошто, Караколдо педагогикалык институттар ачылган. 1928-1929 жылдары араб алфавитинин ордуна латын алфавити киргизилип, 1940 жылы кайрадан кириллицага которулган. 1950 жылдардан тарта Кыргызстанда орто жана жогорку окуу жайлардын саны өсүп баштаган. 2000 жылдан тартып президенттин жарлыгы менен Баткен жана Таласта мамлекеттик университеттер негизделип, жеке менчик жогорку окуу жайлары менен алардын филиалдары аймактарда ачыла баштаган. Учурда өлкөдө 1912 бала бакчада 233.946 бала тарбияланса, 2377 жалпы билим берүү уюмдарында 1,5 миллион окуучу, 84 жогорку окуу жайларында 230 миңден ашуун студенттер бар. Алтын казык билим берүүнү трансформациялоо программасы 2023 жылы 11 августта Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамы кабыл алынды. Мектепке чейинки билим берүү мекемелеринин саны 26%дан 40%га чейин көбөйтүү милдети турат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен акыркы 3 жылда билим берүүгө өзгөчө көңүл бөлүнүп, бала бакча, мектептин курулуштары күч алды. Кыргызстанда мектептик билим берүүнү 12 жылдык структурага өткөрүү боюнча даярдык башталды. Заманбап президенттик мектеп лицейи түзүлдү. Буюрса, жылдан жылга билим берүү тармагына каралган каражаттардын динамикасы өсүп жатат. Азыркы учурда сапаттуу билим берүү бул туруктуу өнүктүрүүнүн эң ишенимдүү пайдалуу болуп, жаштардын жаркын келечегине жол ачууда. Мындан улам биз дүйнөлүк санарип жана нанотехнологиянын агымына жигердүү аралашууга басым жасап жатабыз. Өлкөбүздүн келечеги үчүн билим берүү тармагына дыккат көңүл буруп, заманбап мектептерди куруп, капиталдык ремонттордон өткөрүп, окутуунун жаңы технологиялары менен билим берүү уюмдарын жабдуу негизги максаттарыбыздын бирине айланды. Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу мектеп окуучусу Назар Кыргызбаев математика боюнча эл аралык олимпиадада алтын медаль жеңип келди. 2024 жылы кыргызстандык окуучулар математика, физика, химия, биология жана информатика боюнча эл аралык олимпиадаларда 1 алтын, 5 күмүш, 6 коло медаль жана 6 ардак грамотага ээ болушту. Бул эгемендик тарыхыбыздагы улуттук курама команданын эң жогорку ийгилиги. Билим берүүдө санариптештирүүдө активдүү уланууда. Онлайн мектеп, электрондук күбөлүктөр менен аттестаттар, электрондук дипломдор базасы, жасалма интеллекттин жардамы менен окуучулардын жана мугалимдердин жетишкендиктерин баалоо платформасы, кадрлар резервинин электрондук системасы, санарип контрактер чет элдик студенттердин базасы түзүлүүдө. Окуу процессин башкаруу системасы менен аналитика борборлору иштеп баштайт. Башталгыч орто кесиптик билим берүүдө жана жогорку окуу жайларга катталуу онлайн жүргүзүлүп келет. Эмгек рыногундагы мигранттар үчүн сертификация жана валидация борбору ачылып,
аларга көндүмдөрүнө жараша квалификация бериле баштады. Орто кесиптик билим берүүдө 8 алдыңкы тажрыйба борбору ачылып, 16 артыкчылыктуу адистик боюнча иш жүрүп, ишкердикке окутуу модулу менен 211 бүтүрүүчү өз бизнесин ачты. Билим берүүнүн мазмунун жана технологиясын трансформациялоо, инновациялык жана илимий жаңылануу университеттин башкаруусун өзгөртүү жүрүүдө. Жогорку окуу жайлардын рейтинги аныкталууда. Ош мамлекеттик университети жана Кыргыз-Түрк Манас университети дүйнөдөгү алдыңкы QS уюмунун QS Stars эл аралык университеттер рейтингинде 4 жылдыздуу окуу жайлардын катарына кирди. 2023 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын окутуучу профессорлору дүйнөдөгү абройлуу Scopus эл аралык журналына илимий иштерин жарыялап, өз жемишин бере баштады. Быйыл илим фонду түзүлүп, республикалык бюджеттен 235 миллион сом бөлүнүп, илимий изилдөөлөргө сарпталууда. Улуттук илимдер академиясынын имараты толук капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүүдө.